Мындан 3 жыл мурун 2022 жылдын 15 октябрында мына ушул биз турган жерде каргашалуу окуя болгон экен да. Мына ушул менин жанымда турган ата менен апанын баласын чагым айылдан келген балдар жана көптөп уруп токмоктоп ушул жерде өлтүрүп коюшкан экен. Бүгүнкү күнгө чейин ата менен апа чындык издеп акыйкаттуулукка жетише албай келишет экен да. Мен ушул 3 жылдан бери ушул көз жашым энекем ушунда зыркырап келатам. Менин ушунчалык зээним кейгени Өзгөн районунун ушу тергөө системасы өтө адилетсиз иштеди да. Зээним кейиткени баланы өзү жардан түшүп, бети өлдү кылып чыгартып, кортундууну чыгарышкандар. Ушунчалык мен зээнимди кейитет. Ушул күнгө чейинчи эч убакта менин балам жардан түшкөн эмес. Бул жерден мал дагы оттобойт, мал дагы адамдан акылдуу, мал дагы келбейт бул жергечи. Адам баласы да басып жүрбөйт бул жерде. Мынакей баламды сүйлөбөй калганынан пайдаланышып туруп 2 айыл тең. Балдарды ушу камалып кетпесин деп туруп, баланын өзүнө күнөөнү койдуртуп, сыйгаланып түшүртүп, кан дагы ошол баягы экспертизасынын жыйынтыгы өзүнүн ушул мындай туюк болгондагы кан мээге куюлган деп туруп чыгарып берген да, сыйгаланып түшүртүп ошондой кылып чыгарган. Биз ошол убакта экспертизанын корутундусу чыгыр электе, биз экөөбүз бардык. Кожошуп Арап деген экен, ошол ичинде карап аткан экен бул неменичи. Ага айттык, биз адилеттүү чыгарасыз, мына ушундай болгон десек, ооба баланын көзү жок экен, ооба деген ал кишичи халатты кийип алып туруптур мантип. Ооба, мен адилеттүү чыгарып берем деди. Кийин барсак, жок мен ошончо баланы каматайынбы, мен онтип айткан эмесмин деп ошондой деди. Себеби биз ал кишини видео кылып да мынтип тартып албаппыз да, биз адилеттүү ишти алып барат деп ойлоппуз биз ал кишиничи. Экспертиза кайсы ал киши каерде жашайт? Ал Ош областынын экспертизада иштейт ал. Ошо мен баламны ошол чыгарган. Кожошуп Арап деген. Экспертизада булар тергөөчүлөр, тергөө менен экспертиза ошо врачтардын тили бир болот экен. Бардыгычы. Ошо тергөө кандай берсе, тергөөгө карап чыгарып берет экен буларчы. Себеби бул тергөөсү дагы ошол кортундусу баланы өзү качып түшүп кетип кулады деп чыгарып атпайбы? Экспертизасы да ошо ылайыктап чыгарып берип атпайбы? Мен тергөөнүн жалган маалыматына эч убакта ишенбейм. Балам жардан кулап өлгөн эмес, адилетсиз тергөө болгон бул жерде. Бул жерде биз ушунча жылдан бери адилетти издеп, эч кандай эмени мына органдар жолотпой атышкандыгы ачыктан ачык көрүнүп турат да. Мына ушул күнгө чейин мисалы үчүн балдарды каттабаганы, негизги кылмышкер балдарды качырып, бизге аз гана баланы жөн эле мындай жөнөкөй эле сурап коюп, убакыт өткөзүп чогулуп келди да. Биз ушу адилетти мен биздин ажообуз Садыр Жапаровго деле кайрылат элем да. Себеби ушундай иштер Өзгөн районунда ушундай боло берсе, биз каяка барабыз? Адилетти кимге айтабыз? Ким качан чындык болот бизге? Мына чындык болуп атат. Ушу кантип ушул жар, ошол уш болгон жердин аралыгын көрсүн. Биз канча жолу ушул эмеге чейин органга бардык. Жерди тартайлы, жерди көрөйлү. Бир да басып келген жок. Ошондо дагы биздин Өзгөн райондук тергөөнүн начальниги Эрмекбаев Алмаз деген ошол бир баягы анау арчада жаткан баланы үйүнө барып алып келип мынаяктı каратып тартып коюптур, жөн эле тартып кетип калыптыр. Биз бардык, тарттык деп. Эмнесин тарттыңар? Ана баланын жаткан жерин көрбөс. Бала ошо уруш болгон жерде иш бүтүп атса, бала мисалы үчүн биздин главар балдар түнү менен машина издеп жүрсө, баары жогу белгилүү болуп турса, мына фактылар. Бизде балдардын тил каттары турса, мен ошону суранып өтөт элем Садыр Нуркожоевичке. Өзүңүз ушу көзөмөлдү алып туруп биздин иште ак мындай эме кылып беришиңизди суранабыз. 9-класс окуйт эле балаңыз, айтып бериңиз. Ошонун эмеси боюнча мен мындай деп айткым келди да, себеби болгон окуяны биз убагында кайрылып, ушул күнгө чейин дагы деле олорду жолотпой, биздин жанагы тергөөдө берген сурактарыбызга деле жооп жок, аны сүйлөтпөй ушул убакытта деңгээлге алып келип атат да. Мына бул жерде, мына жолдун боюнда болгон иште мына жерде балдар келип турганы бар. Ол жерде балдар айтып атат, кармап калды мына жерде 3 бала деп атат. Берки балдар айтып атат,
мына ушул жерде көрдүк, анан көргөн жокпуз деп атат. Анан кандай жарды булар чыгарган мен вообще түшүнүксүз да. Мен айткым келет. Себеби баланы ушунчалык келгенде мен балам чоң болгондуктан чагым айылынан чоң балдар бар экен. 2005-жылкы балдар дейт. Булар биринчи машинада келип күтүп турса, ошол жерде жанагы биз жолдун боюна койгон жерде машинада ошол жерде күтүп турса, одан кийин балдар ал жерде отуруп алып анау жолдун боюнда. Мына ал жактан бир машина келип, анау жерден кайтып кайра келип жарык кылып туруп фонарьтер менен жандырып, балдарды дана көрүп биздин баланы алып сүйрөп мынадан түшүп кеткен. Сүйрөө ошо паска барып урган да. Мына жылгада. Урушту уюштурган ким болуп атат өзү? Ушул эки айылдын балдарын уруштун уюштурган. Булар канча? Булар 12 бала келген. Бизден 12 бала келди. Бул жактан бизден 12 бала. Булардан болсо балдардын айсында айтып атат. Буларда көп дейт. Биринчи келгенде чоң балдар келген деп атат. Бирөөсү айтып атат 7 деп атат машинада келген. 7 чоң бала деп атат. Бегилер айтып атат мына куру жактан дейт ызылдап бир 30дан ашык бала деп атат. Олар келип туруп мына жерге келип турганда балдар айтып атпайбы? Биз ошол жерге келгенде де чоң балдар чыгып катарга тургула деди. Ар жактан гужулдаган үндөр чыкты деп атат. Жаш балдар келип ороп кетип атпайбы? Ошол жерде мен балам чоң балдар бул жерден келгенде кармап үчөө дейт. Үчөө чоң бала мен чоң баламды кармап алып туруп сүйрөп ошол жерде урган экен да. Ошону булар жашырышып көргөн жокпуз, билген жокпуз деп атат. Мына болгон ушул жерде болуп атат мына. Куду ушул жерде балдар турган. Ушул жерин айтып атат. Эми ошону ургандар бул жерде жарды көрсөтүп атат. Жар каякта жатат. Жар каякта жатат. Сатым ошол жакта жатса, шериги болсо мындан качыптыр дагы арчаны көрсөтүп атат. Биз жапалак арча ошол жерде жатты. Ошол жеринде мен көрдүм барып. Арчасын, адам баса албайт, чөп мындай болуп турат, өсүп турат. Эч кандай адам жаткан мындай белги жок да. Аралап аптырдылар. Мына ургандардын иши. Ошол жерде карайм. Окуя бул жерде болсо. Бул жакта баягы жарга канча метр аралык? Аралык алып, мен кандай качып барды деп атам. Ошол жака. Эми бул жерде мына чоң балдар сүйлөшүүдө. Айткан, мына баланы тез эме кыласыңар деп баягы жалаң жаш балдарды көтөртүп мына жол менен алып барып, камышка барып бекитишкен булар. Бул жакта камыш паста. Кыйлап көрөбүз го камышты. Паста. Камышка барып бекитип койгон. Буну Залкар деген бала билет. Залкар айтып атпайбы? Урушту мына жерде болгон чоң бала уруп аттыр деп олан айтып атат. Залкар деген бала бизден келген бала. 12 баланын бир ичинен бирөөсү. Бизден келген чоң бала. Булар главарь эмес экөө да, бизден экөө. Калганда баары майда балдар. Булар жанагы Айлыхан деген бала бар го, Айлыхан деп. Булар талаада кой кайтарып жүргөндө күн мурунтан булар урушкан экен. Бул шагын балдардан урушкан. Жок, баягы баштаган булардан бир главарь бар, Маданияттын Шумкар деген бала экен. Бул мына айылдан, көргөн айыл турат го. Маданияттын ошо айылы бар, эски айылы. Ошол жерде ошол бала малын издеп чыгат наракка. Ол баягы бизде баштаган бала кой кайтарат. Экөө талаада урушуп кетип атпайбы? Экөө урушуп кетет. Анан ол берги бизден барган ошо Айлыхан деген бала жаш эле бала кысталак. 2008-жылкы бала экен. Бул чоң бала экен. Экөө урушуп кетсе, анан кийин экөө чатак болуп, анан ушунун негизинде бул урушту баштаган ошол да. Бул келип мен айттым, сен талаада урушсаң Маданияттан, эмне үчүн шагымдын балдары келет дедим. Шагымдын балдарын сен чакырдыңбы дедим. Мен ойлоп атам ошол жерде. Шагымдын балдары менен кыскасы Кириптин балдарынын баштагы уруштары бар деп ойлойм да. Себеби ошол уруштун негизинде анан булар даярданып келип атпайбы. Буларды жолдо звонок кылат экен. Келе атасыңарбы? Кайерге келдиңер? Десе анан булар анан жооп берет экен. Келе бергиле. Булар негизи анау Шагымдын көпүрөсү өттүк го. Ошол жерге чакырган экен. Шагымдын балдары. Ушул жерге келгиле деп. Анан биз мына жерге келип калдык десе, онда сиз келе бергиле. Мына Айткулдун белинде болобуз депти. Мына ушул Айткулдун бели деп ушул жерде айтат. Ошол жерде турганда балдар айтып атпайбы? Жерден келгенде дейт, машинада чоң балдар бар экен деп атат. Балдар. Анан кийин бириси айтып атат. Талпада мына жердеги балдар дейт, биз аны жерде турганыбызда дейт, үчөө келип бизди баягы узун баланы кармап алды. Узун бала менин балам болгон. Кача албай калды. Берки балдар баардыгы тым-тыракай болуп качып кетип атат. Мына карап качыптыр, жол карап качтык деп атат. Бирөөсү мынадан нары карап качыптыр. Бир жаш бала. Оны эми атасы мына короодо жашаган да билет.
мына короодо жашаган, кой багып жүргөн. Баягы Эрмекбаев Алмаз деп атабыз го. Ошол кой ошол жерде чоңойгон бала ошол. Ошол баласы мынадан качып атат. Мынадан качып туруп, о дөңгө барып бекине деген өзүнө келип. Анан келип туруп мынадан чыкканда, о антеннанын аркасына келгенде баягы өңгө апарган балдар оны ошол жерден кармап алат экен. Ал кармаганда о баланы айтат экен, сен ким баласың десе, мен Каныбектин баласымын десе, сен Айштан баласы экенсиң деп баягы уузбай жүрөт экен. Берки бала айтып атат. Мени дейт ошо жаш балдар дейт, таяктары бар экен колумда деп атат. Шылаңга баштанган немелери бар экен колумда дейт. Мени дейт ушундай сайгылап урду деп атат. Кой, бул мен Айшатан баласы экен, урбагыла деп айтыптыр. Ошо бала айткан экен, мынадан кеткенде жалаң жаш балдар мени балам мынеде көтөрүп чыгып атпайбы жанагы эме. Зага, өөнө көтөрүп мынеге койгондо мына чоң балдар приказ берген, давай тез бир жака бекиткиле, мындай айтмай жок кылалы, тез туруп анан бул жерден мына жол менен көтөртүп берет. Баягы майда балдар көтөрөт. 7-8 майда бала деп атат. О бала айтып атат. 7-8 майда бала, анан 3 чоң бала деп атат. Менин балам мисалы үчүн майда балдар көтөрө албаса керек, өтө чоң бала. Ошону көтөрүп барат дагы, мына ушундан түшкөндө ошол эмени Байыш деген баланы кармап алышат дагы. Ол Байышты мынадан нары алып кетет. Эмеге Шагымга. Мынадан нарга өтүп кетет да, Шагым мектебине. Анан мен айттым, сени үйүң бул жакта болсо, түнү караңгыда болсо, сен неге бияка кеттиң дедим. Сен басерер, ошол жерде сен акаларың бар дептир. Баягы Даниэл деген баланы машина салып алып кетип калды. А беги Зага болсо, бул айтпайт, буну ham алып кетти деп балдар айтып атат. Машина салып алып кетти. Жок, бул айылда жүрөт машина издеп. Ошо малда саат канчаларда келдим, мен баягы шопурлардан сурадым. Канчада келди десем, 11-де келди деди. Анан мен айттым, сен туурасын сүйлө, эмне кылып жүрдүң бол дедим. Ошентсем, ушундай Ормон агайдын баласы больницага апарсаң болбойт деп айтты ошого. Больницага балага, шопурга. Ал шопур айтып берди, мен ондой ишке барбайм деп. Анан бул ошо боюнча дым болду. Анан булар баары жок менен связь болгон, сүйлөшкөн. Ушундай болду, эмне кылабыз? Москвадан бери укканга бар, бизге жетпейт. Айтпайт. Анан булардын ата-энелери түнү менен уккан. Ар кимиси келип анан кийин балдар мынеден качып барганда, түнү саат канчаларда телефонго звонок кылган. 12 менен 1-дин ортосунда звонок кылышкан. Ошондо Зага айткан экен балдарга. Ол үйүнө качып кетсе керек деп койду. Зага көрүп атпайбы? Мынеден ол көтөрүп чыгып, мынеде акыбалын көрдү. Машина издеп көрдү. Апуга мындай жооп берип атат. Ошон үчүн мен айтам, бул жерде болгон ишти эми ушунчалык эле жашырып атышат да, ачып болбой. Анан биз айтып атабыз, ушу мына жерден кандай жарга барат? Жарга барганды айтып атабыз биз. Жаш балдар барып атпайбы дедик. Жаш балдарды көтөртүп, арасында 3 чоң бар дедим. Ошол кылабар бар, ошолор таштап туруп, ошон туурунан шагып өтүп кетишкен. Окуян болгон ушундай бул немени булар жашырып атат да. Бул окуя ошол дагы мен да баса белгилеп кетейин. Ошол 2022 жылы ошол 15 октябрга караган күнү, ошо күнү биз Олимпиадага барганбыз. Мен дагы энеси катары Олимпиадага баргамда балам менен ошондо бул аймакка чыккан. Аймактан ошо районго чыккан эле да, ошо мезгили буларды даярданат деп атышкан. Анан бул менин балам эч мушташкан дагы эмес, бирок тартиптүү бала эле. Бул жерден ошол буну ошо чакырып чыгышат экен, балдардын сөзү болот экен да. Бул өмүрү мушташып көчөгө чыкпаган бала эле. Анан кийин эми балдардын баягында сен үйүңдө отурсаң кызсыңбы, давай мушташка дешип, жөн эле мушташты уюштурушуп, Эрмекбаев Алихан деген бала биздеги мушташты уюштурган. Ошонун бул ошол өзгөн районда иштеп кеткен. Булардын тууган уруктарынын баардыгы милиция болуп иштейт. Бүт баардыгычы. Анан кийин ушунун эмеси ушул бала баштап атат да. Ушул бала баштагандан кийин баардыгы келип атпайбы? Козубаев Залкар деген булар, Темирбаев Даниэл дегендер булар мушташып жүргөн балдар. Анын аты Эрмекбаев Алихан дешет, бирок Омат деп коюшат. Өзү Алихан экен атычы. Козубаев Залкар менин баламан 1 класс чоң мурун бүткөн. Бизде 9га чейин эле окуп, 10-11 бизде жок. Булар баягы мектептен сырткары ушулар балдарга кошулуп келип атпайбы мушташкач, булар мушташып жүргөн балдар.
Козбаев, Темирбаев Даниэль деген булар мушташып жүргөн балдар да. Мектепте да көп эскертүүлөрдү алат эле мушташ боюнчачы. Темирбаев Даниэль урушту уюштурган бала Эрмекбаев Айлихан деген болот. Дагы да баса белгилейм, булардын тууган уруктары бардыгы милиция болуп иштейт. Ал Козбаев, кыскасы менин балам менен 13 да, 13 бала келип атат. Себеби мен ол баламды мен мушташка кетти деп ойлоп атам беле. Анан эртеси балам о күнү балам келбей калып атат. Мен балам келип калса керек деп эне дейм, неме кыл, эч мушташпаган баланы мен эми келип калат деп ойлогом. Эртеси тынчсызданып мен баламны классташынан сурадым. Эрлан деген бала, Абдрахман Эрлан деген менин кошунамбыз болот. Сурап атсам билбейбиз, азыр биз достор издейличи деп. Эртесиби? Эртеси бир түн бала калып атат. Талаада калып атат. Апарып туруп бияка таштап коюп атат. Ошо жаардан ушту кылышып. Ташка калып атат. Энесиң да, эненин жүрөгү, менин жүрөгүм туйлап атат. Баланы издеп келсем, паска ошол ал Киров айылынын Кысык алма деп коет да. Ошонун өдөсүндө остановкада Афсатар Адилеттин акасы туруптур. Бул классташ балдар ошол жерде бир классташ балдар менен сүйлөшүп турушуптур. Анан мен Ибраким жок десем, мен жаныма чуркап келишти да, түнү мушташка бардык элек дейт. Эмнеге барасыңар деп кыйкырып мен уруштум. Ибишне, эгер Ибраким бирдеке болсо айтып кой, мен силер менен сүйлөшөм. Не кылдыңар Ибраким десем, азыр карайлычы биз ошо жакта. Ошо издеп аркасынан жөнөсөм, Козбаев Даниэлдин, Козбаев Залкардын үйүнө барың деп, ошо Шүкүр деген бала мен ошондой да алаксытып йүрүптүр да, көрсөчү. Барсам, анын апасы аң косуп, менин балам балада калса эле дейт. Көрсө анын баласы да билет экен. Булар уже сүйлөшкөн да, уже мени алаксытышкан. Баланы каерде жатканын көрбөсүн деп. Менде мурун кыскасы келишип, бул жакта шопур келди, бир шопурду токтотушат экен дагы. Эртең менен ушул 11 чамасы дейм, ошончо болуп кетти баланы издегичи. Ооба. Анан кийин бул жерде келсе шопурду жата калып тосот экен ошо 3 балачы, классташтары. Досубуз жаардан учуп кетти деп. Анан ал шофёрдон сурадык. Бул балдар жаардын мен ол жактан келатат да, адам келатканда бул жерде эмне кылып жүргөн да көрүнөт да. 3 бала дейт. Нарака берака неменин үстүндө кырда жүрүшүптүр дейт. Мына ол балдар жалган айтып атат. Жаардын ичинде деп, шофёр көрүп атпайбы? Ал же мен келгичи ал чыгып коюптур үстүгөчү. Ошол Козбаевдин Залкардын апасы болушуп, немеге ошол шофёрдун машинасына салып алып больницага алып кетип калышты. Мен баланы көргөнүм жок, мен барсам киргизбейт, баланын состояниясы оор, эч нерсе билбейт, сүйлөбөйт бала. Мени врачтар алаксытып коюшту, балаң сүйлөйт. Азыр кан куябыз, андай мындай деп мен ошентип алаксытып койду да, ал жердечи. Көрсө булар ошо баланы билет. Билген үчүн анан кийин ушул жерге келип атат да. Болбосо ошо мушташка барып атат. Баргандан кийин ошол каерде калды, эмне болду деп бири-бирин сурап жоктош керек да. Ушунда кайдыгерлик кылышты да, булар ушул 2 айылдын балдары камалып кетпесин деп, менин балам сүйлөгөн үчүн, ана сүйлөбөй калгандыгы үчүн ушуну уюштурушканда булар жаардан учуп кетти деп. Себеби баягы милиция Өзгөн район ички иштер бөлүмү дагы экспертизанын жыйынтыгы чыга электе эле бала качып кетип атып жаардан учуп кетти деп чыгарды. Экспертизасы да ушуга карап чыгарып берди. Баланы жаардан түштү кылып. Бала эч убакта түшпөйт. Ошончо келип мушташып атып ороп кетип атса, анан кандай бала түшүп кетет? Буларды болсо толку сотту да бөлүп койгон да, баягы эксперт неме тергөөнү дагы Козбаев Залкар менен Темирбаев Даниэль экөөнү эле мушташты кылып коюптур. Баягы чоң-чоң шагымдын балдары менен. Менин баламы майда балдар менен мушташты кылып, качып, ол жактан түштү кылып коюштур. Афсатар Адилетти күбө кылып коюптур жанына жаткыртып коюптур бадалдын. Жаардын түбүнөчү. Ал секирип неге иштеке болбойт? Менин балам түшүп кетет ал жерден. Окуяны жашырып койгон да буларчы. Себеби түшүп кеткени чын болсо, Афсатар Адилет кабар бериш керек. Мен ал жерде калды эле, бул не болду деп. Ал жерде ушул окуянын бардыгын тең жашырып коюшту. Тергөө өтө начар болгон. Ошол жерден качышып, булар туура мына өңгө түштүк деп атат. Бул өңгө түшүп, суудан өтүп,
ар жака бекиндейик деп атат. Балдар, биздин балдар. Баягы 12 бала бар атпайбы? Ошолор айтып атат. Ошол жерге барганда дейт, өндө жарыктар нарака берака жүгүрүп атты эле деп атат. Булар билет. Баланы мынеден көтөрүп барып, баягы майда балдардан 7-8 деп атат. Үчөө чоң бала дейт. Ошо 10дон ашык бала экен да кыскасы. Ошол өндө фонарьтар менен жандырып, булар ошо баланы камышка бекитип аткан убак экен да. Балдар ошону көрүп коркушуп, баягы суудан нарака өттүк дейт. Менимче булар өткөн эмес. Булар менен качкандагы берки Адилет айтып атат. Мени кууду дейт, кармап алды дейт. Колунан чыгып кетип качтым деп атат. Ол барып туруп камы эмеге жатып атат. Ана беттеги мен жаныма ибиш келип жатты. Мен айттым, ей, ибиш калтак жесе, сен алда белең, ибиш мен алда элем дейт. Калтак жеген аркада калат да дедим. Сен ошол ушул жерден ошо кандай качып барды? Билбейм деп ол айтып атат. Сен билбесең эмне үчүн жерге жаткызып атасың дедим. Мен бияка секирдим, бул бияка секирди деп атат. Мен айттым, ана мына чөп типтикке турат го, кантип турдуң ушул жерде? Кана десем, билбейм деген жооп берип атат. Биз ушул баламдын өткөндөн кийин ушул иш боюнча биз убагында Өзгөн районуна кайрылганбыз. Убагында Оштун ички иштер бөлүмүнө азыркы генеральный болуп жүргөн прокурор Асаналиевке да барганбыз. Асаналиевке да киргенбиз. Болуптур, бардыгы мыйзам чегинде болот деп ошондой деди. Мыйзам чегинде дагы болгон жок. Балдардын бардыгын күбө катары кылып, бир гана баланы коюп койгон буларчы. Анан бир гана шагым айылынан бир гана баланы коюптур. Ошо бир гана баланы. Калгандарын бүт күбө кылдырып, биринде биздин айылдын балдарын дагы, мушташты биздин айылдын баштагандар балдары дагы, ал жактын балдарын дагы күбө кылып койгон да, бардыгын. Мыйзам чегинде болгон жок бул ишчи. Биз күбө кылып койгон эки эле бала мушташы ошол жерден эки ошо кырсык болду деп. Ооба. Менин баламы өзү эле качып жарга түштү кылдырып атпайбы? Ана сиздин балаңыз качып эле жана. Берки балдарды мушташтыртпайт. Толку көргөн жок. Да чоң балдарды. Азыр прокурор болуп ошол жерде неме Жумалиев деген прокурор болуп иштеди. Ошол суракта неме сотто болуп атпайбы? Толку ошол прокурор да ийне жибине чейин да сураган жок да. Антендин жанында качтыңбы? Унутуп калдыңбы деди, болду. Эч адилеттүү сураган жок прокурор дагычы. Барсак элек мыйзам болуп атат, чегинде сурап атабыз деп ошентип коюшат. Булар адилеттүү иш кылган жок да. Эки айылдын балдары камалып кетпесин деп эле башында эле жеп алган Өзгөн районунун ички иштер бөлүмүчү. Ишти жашырып, ошончо балдардын кылмышын жашырып атат. Мына кой уурдап койсо, эшекти неметип койсо апарып сразу уруп, токмоктотуп моюнуна алдырып камап атат да. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушуну сизге мен кайрылат элем. Ушу бизге окшоп энелер көз жашын төкпөсүн. Эч качан энелер ыйлабасын. Балдардын деле өлүмү көбөйүп атат. Ушу Өзгөн районунун ички иштер бөлүмү айрыкча. Ушу сиз көзөмөлдөсөңүз, биз ушул бизге окшогон энелер ыйлап акыйкатка жете албай жүрөбүз. Ыйлап какшапчы. Ушуну сизден суранат элек. Өзүңүз көзөмөлдөп берсеңиз ушул ишти. Биз акыйкат таба албай жүрөбүз ушул күнгө чейин. Мен ошондо талаада болчумун да. Мен ушу баламды больницада көрүп калдым да. Как раз барсам чыгыша сууга экен. Баланын башын таңып, сөттөрүндө тартып алганбыз. Баланын башын таңып, оозуна эме салып койгон экен. Ошол жерде көрүп мен өтө эме болдум да. Булардын эми чоо жайы кандай экенин билбедим. Буяга айтып калды, ушу кечкүн балдар менен урушуп, баланы көбүрөөк уруп коюптур дегенден мен келип көрүп атам. 19-дан канча өткөндө операцияга кирет, ЮРФга алып барыш керек деп туруп, ошол ЮРФга тартып бериш үчүн дагы биздин баштаган баланын тагасы Кара Суу районунда фельдшер иштейт экен. Ошо жүгүрүп жүрүптүр. Мен тааныбайм да. Ошо жүгүрүп жүрүптүр. Баягы доктурларга кирсе, бул калтак жептир деп доктурлар берип атат диагнозду. Баланын акыбалын көрсө, бет тытылган. Мыналарчы. Мына чөп орулган малда мына ушундай өсүп турат да, сүйрөгөндө баланычы бет тытылып кеткен мыналары. Анан мынау каштын үстү мынери. Кандайдыр бир мындай урган, сырылып кеткен. Ушу мынау жери. Анан баштын мына жери 3 сантиметр ашыгыраак жарылып кеткен. Тери ажырап турат, агарып сөккөнүп турат. Ушундай абалда мен больницада көрүп туруп ушунчалык эме болдум.
Анан кийин ошол жерде реанимациядагы дежурстводогу врач мени шарт алып чыкты. Анан кийин айтты, аба азыр мынаны томографияга апарып эмеге юрфага апарып деп калды. Кирсем баягыны чечип коюптур. Мананы алыптыр. Ошондо көрүп калдым. Баланын жарылган жерлери бак-балтары кыр этип атат. Калган денелеринде да көктөр. Башка жакта кийиндер турат да. Кийиндер турат. Эми баш жагы. Кийимдери таптаза. Ошол жерде кырылдап атты. Анан алып чыкты. Анан чыккандан айтты, азыр юрфага апарып тартып берет деди. Анан мен юрфага бара алган жокмун. Себеби мындай өтө эме кылып калдым дагы. Анан үкам бар эле ошол жанагы баштаган баланын тагасы. Ошол жүгүрүп атат бытырап. Ол эми юрфада эмне деп чыгартты, эмне деп айтты? Ошол жооп бериш керек мен оюмда. Баланын акыбалы ошондой көрүп атат. Ол келгенден кийин жанагы реанимациядагы эме айтып атат. Мен карап атам. Мага акысын берип коесузбу дейт. Мен 5000 чыгардым ошол жерде сразу. Ма десем 2000 канча сом мага кайтарды. 1200 сом кайтарды мага. Анан мен айттым, "Эй, ол юрфага ана үкам төлөп келдим деп атат го" десем, "Жок, ол менин кызмат акым деп атат." Бопту, мейли. Бопту дедим. Ошо боюнча калдыкпы? Анан кийин жанагы эмеде эмеге кирдик. Мен эшикке чыктым. Анан туруп мына операция кылса болбойт экен деп калды. Азыр хирург келет, нейрохирург Кылыч деген бала экен. Ошол бала келди. Андай баланын акыбалы жакшы десем, жакшы. Bir ay jumada сүйлөп калат дейт. Bir ay jumada сүйлөп калат. Не болуптур? Хан мүлпак алып койдум деп койду. Анан отурду. Мынча деп айта албады. Анан отуруп бердим. Мен мындай эмеси жакшы элеби десем, bir ay jumada эме калат. Кыйла турдук, 15 мүнөттөй турдук. Мен эми кыжалат болуп, эми ушунчалык деңгээлде операция кечип атпай, ушунча убакытта чыкты. Бизге чыкты деп эми айтпайды. Операция канча саат болду? Операциядан чыкты деп urdu dedi. Бизге көрсөткөн жок. Айтпай атат. Жок. Турсагандан кийин жанагы Кылыч мен кызмат акым бересизби деди. Канча берем сага? 5000 берет. 5000 деп койду. Анан чыгып кетти. Анан онда жаттык. Ошол жерде карап отурабыз. Анан жанагы саат 3-4 чамасында болсо керек. Мага жанагы реанимацияда жежирстводогу утуруп келип айта албай атты. Баягы үкаңызбы, акаңызбы каякта? Ол аны элди анау ХБКда ошол жерде туугандарым үйдө жатат десем, анан номуру бар десем, менде жок азыр деди. Өзүм кыжалат болсом номур издейинби? Ошол десем анан бир маалда бул топ бар экен жанды алганда, анан олор келип калды. Олорго айтыптыр деп ушундай өтүп кетти деп. Өткүзүп барам. Өтүп кетти деп ошого айтып атат. Айта албай аткан кезде сиздерге? Анан ол үкем кийин айтты. Ол ондой мага айта албады. Мен мисалы үчүн түштө барган болсом ачкамын. Анан ага жүрүң чай-пай ичип алгын деди. Чай-пай ичип алсак, ошол жерде баары уже жоолуп калыптыр. Анан эмне болду десем, өтүп кетти. Бала ошко барган уже кырк көрсө, бая бала кыр этип атты да. Анан бул эмнеге пунтуп атат деп мен сурасам, скорый менен ошко алып кетип атабыз. Эми ошто жакшыраак карап, жардам берип. Балаңызды кайерден көрдүңүз биринчи? Баламды мен бул жерден алыстан гана кызыл спортмен көрдүм. Мен жеткиче алып түшүп кетип калатат. Козбаев Залкардын апасы кошо түшүп, машина менен барып эле балага кирейин десем, киргизбей. Эртең мененки саат канчаларда? Эртең менен ошо 12 менен бирлердин ортосунда. Куршап ооруканасынын больницасына барды. Ал жерден баягы врач мен киргиче айтыптыр да, акыбалы оор деп буларга айтыптыр. Ошо баягы Козбаев Залкардын апасына айтты. Мен барсам, балаңыз жакшына эле деп Козбаев Залкардын апасы ошентиптир да. Мен жакшына эле сенин жагымдай карасам, уже немени салып коюптур, оозун ачып, дем алдырган кислород салып коюптур да, компенсада экен. Мени киргизбей койду, балаңыздын акыбалы жакшы эле деп. Анан кийин бир маалда врач чакырды, киргиле деп. Кирсек, ал бала жардан, ал врач жардан түшкөнбү деп суроону берди мен. Жок деди. Кандайдыр бир күчтүү удар болгон деди. Уже көздө мында адамда 5 литр кан болуш керек эле, кан деген жок деди, көздү ачып көрүп. Жок, акыбалы өтө оор, ошол жерде кармап турабыз да, болсо оштон врачтар чакыртайлы деди. Кайным болбой койду, жок, ошко эле барабыз деп. Анан кийин ошол скорый менен балам ошол баягы
дежурствода турганыбы, ошол алып барган медсестрасыбы болуп Оштун ошол областтык больницасына келдик. Ошол жергечи келгенде уже бала уже кетип аткан убак экен да. Ошону билип туруп бизге врачтар деле айткан жок да. Ошол жерде эле уже бала болбой калды. Акыбал оор десе болмок да, бизди алаксытып сакайып кетет. 5 күндө сүйлөйт деп акчаны мейли жакшы болсо берет болчубуз. Ошо наракка кетип аткан баладан акчаны эмнеге алат? Түн ортосунда экөөбүздү плазма куябыз деп канга неме донор жактан ошол кан куят алып келиң деген оны алып келди. Оны да куйган жок ол балагачы. Моргка алып кирип кетсе оны кимге куйду? Бизде экөөбүздү ошентип дәрісін алып келип берип атты. Ал дәрілер деле балага иштетилген жок да. Ошол убакта мага Өзген район ички иштер бөлүмүнөн чалып турушту. Балаңыз жакшыбы? Балаңыз жакшыбы деп. Мени акыбалы оор деп атышат го дедим. Мен эми алардын мен деле андай оюн билгеним жок да. Көрсө булар баланын акыбалын оорлугунан пайдаланып, сүйлөбөгөнүнөн пайдаланып туруп, анан кийин кыскасы жолун табат экен да. Жөн эле бул баланы чоңдор менен Жалын Козбаев Залкар экөөбүз Залкарды ошо Темирбаев Даниэль телефон келгенде телефон сындырды кылып мушташтырып коет олорду. А менин балам берки 2 бөлүнүп мушташтыр дейт. Анан 30-40 бала келсе кат 2 бөлүнүп мушташат. Менин балам чоң бала болбосо 9да окуганы менен. Аны болсо ошо майда балдар менен мушташып кетишкенде ол качып түшүп кетти кылып экспертизанын да жыйынтыгы жардан сыйгаланып түшкөн деп анан кийин чыгартып беришти оны дагы. Мында ушул кийинче ошол экспертизасы кандай чыкса делону дагы оор түзгөн эмес, жеңил түзгөн. Ошон үчүн булар балдарды да суракка чакырбайт. Россияга кетип жүрөт. Не Козбаев Залкарда Россияда жүрөт ушул күнгө чейин. Абсатаров Адилет, Пиримбердиев, Шумкар Пиримбердиев деген бала Шагымдын баласы мушташты баштаган балдар. Мына ушул булардын дагы туугандары бардыгы ошо кызматта иштегендер экен, чоңдун балдар экен. Чоюн деген кишинин баласы дагы Камалат деген баланы ошол мушташка чейин ошо бала да мушташкан экен. Камалат деген бала дагы күбө болду. Чоңдор менен Козбаев Залкарлар менен мушташтырып делону булар жаап койгон. Экспертизанын жыйынтыгы чыкканга чейин эле ошондой иштерди кылды булар. Ушул жерде эме кылышат, жанагы Шагымдын балдары ушул күнгө чейин толук тартпагандыгы бар да. Дагы ушул күнгө чейин дагы бай сурабаган балдар бар да. Ал биз мындай карап көрсөң жөнөкөй эле балдарды коюп коюп жаш балдарды көргөн жокпуз, билген жокпуз. Биз бунткер эмеспиз. Тергөөгө ким сен жооп бердиңби? Жок. Мен мындай деген эмесмин деген шылтуулар булар унчукпай эле ошо боюнча күбө кылып сурап атат. Ал азыр күндө деле. Азыр демек мушташ бул жерде болгон. Баланы өзү качып анан сиздин балаңызды ушул жерден мына жака алып түшүшкөн сүйрөп. Сиз сүйрөп алып түшкөн мына жерде болгон. Бул жактан сүйрөп түшүшкөн. Дал жерге алып барышкан да. Ушул балдар мындай болгон. Мына жол менен келген. Мына жол менен. Мына жол менен келип, ана таш турат го. Ошо таштын үстүндө мындай кара турат да. Ошол жерде катар тизилип күтүп отурдук деп атат. Бирок балдар мына жердеги машинада болгон. Кийин ошол балдар айтып атат. Биз алар келгиче күтүп отурдук деп балдар өзү айтып атат. Мына жерде бир машина өтүп кетти деп балдар бирөөсү айтса, анан ана жер турат го. Анан бурулуп мына чеке менен келет да. Анан бурулуп кетип, мына жерге келет экен да. Светти жандырат экен машина. Фарын. Жандырганда ана балдар айтып атат. Мына жерде биздин балдар айтып атат. Мына жерде талпадагы балдар, ана жерден балдар чыга калып, келип. Үчөө менин балам кармап калды. Ошо жерде. Ана ошол жерде. Кармагандан кийин балдар айтып атат. Тарс турс болуп кетти, биз качтык. Ошол жерде ороп кетти деп атат. Биздин балдар айтып атат. Нар жакта дейт, кужулдаган үндөр чыкты деп атат. Кужулдаган. Бай жаш балдар жөө келет го. Ошондо нарактан үндөр угулуптур. Мына ошол жерде ороп кетип атпайбы? Ооба, демек алар көп балдар болуп келген. Көп балдар келген. Сиздер булардын урушун күн мурунтан билген белеңиздер? Биз билген эмеспиз. Өз балдар билет экен да. Менин балам деле билген эмес, бирок
биздин айылдын ошо баягы мушташты баштаган балдардын досу ошол Ермекбаев, Айлхан достору баары билишет экен мушташтычы. Анан группасы бар экен. Мушташка барабыз мына күнү деп ушул 15 октябрды белгилешкен экен. Бирок менин балам ол группада жок. Бир да мушташка барбаган бала эле да. Эгер кээде ойлонуп калам да, ошол мурунтан мушташка барып жүрсө, мындай өзүн этияттап, бул кырсыкка кабылбайт эле деп калам да мен. Мушташта билбейт. Бул өңгүрү мушташ көрбөгөн бала ушул окуяга кабылды. Өзү теңдүү балдардын ичинде бирок келбети чоңураак. Келбети чоң. Кичинекей болсо дагы майли эле. Келбети чоң. Бой чоң бала. Бой чоң болгондо. Ошондо 14 жашында кетти. 14 жашында. Ооба. Ан 14 жашында өлүп атат. Uzun чоң бала эле, ошондон балдар чоң бала. Оор таптык. Ошо мына жакты да көрсөтүп койсокпу деди. Жүрүңүз ошого баралам да. Мына ушул жерде антен дейт да. Мына ушул жерде балдардын баардыгын тең эле баягы экспертизага ылайыктап, тергөөчүлөр да ошо экспертизага ылайыктап туруп, баягы ушул жерден качкан деп баягы жарга ылайыктап койгон. Балам эч убакта бул жерге келе албайт. Анал жакта балдар мушташ болбаса кырды бычак болуп келген эмес бул жергечи. Мушташ ошол жерден болгон. Ошол жерден болгон. Балаңыздын эси жоготкондон кийин. Ооба. Бул жак менен апарып чыккан баланычы. Кетишип өлүп калды деп. Ооба. Ошол жака апарып чыккан. Эми азыр ошол жаргага барып көрөлү, каерге барып балаңызды тастаган ошол жерде көрөлү. Ошонун жанына барып машина токтогон, ошол жерге нарактан көтөрүп чыкса, азыр жарга эмеге барат түшкө, апарган жерин көрөлү. Мына бала о жакта мушташ болбаса, бала кантип качып барат? Жар мына ал жакта. Ошол антеннин түбүндө мушташ болгон, анан бала качып баратып жарга түшүп кеткен деген айтып атышат да, туура. Ооба, ошондой. Сиздер баланын ушул жерде ал жактан сиздердин балаңыздарды кырсыктап туруп, жанагы эсин оодарып туруп, анан бул жаш балдар эми баягы өлүп калды деп ойлогон да. Анан көтөрүп келип туруп, бул жерге таштаганын сиздер каяктан билдиңиздер? Аны балдар ошо күнү мушташкы се Козбаев Залкар билет да бунучу. Ошону жакшы сурабай койду. Андан кийин балдар булар мушташкандан кийин булар кыскасы таштаган билет да. Билип туруп ошол бак. Бул жака алып келишет экен, ошону көрөлчү, мына көтөрүп келишет. Алып келет. Мына бул жерде бирок мен баланы эртеси мен издегенимде баланы ошо жар өдө камыштырат койду, ошо түздүккө алып чыкканын гана көрдүм. Ооба. Камыштан өдөдө. Мына түздүккө алып келиптир. Баланын жатканын алыстан көрдүм менчи. Мына жерден. Ошол камышка алып барышыптырбы? Жок, камышка баланы койгон. Ошол камышка баланы жаткырышкан да. Булар ургандан кийин мен келгиче мени алаксытып ирип, баягы эртеси издеп атпаймынбы баланычы. Мен келгиче шофер келет нарактан. Анын үкасы экен, ал үкам түшкөн деди. Ал шофер да айтып атат, баланы суунун боюндагы камыш жактан алган баланы депчи. Мен издеп атам. Эгер ошо күнү мен баланы сурабасам, баламы мага ошо күнү да айтпак эмес экен буларчы. Балаңыздар 12 саат жаны менен болгон экен, муздап калган ошондо. Ооба. Кан көп кетиптир. Врачтар айтып атат, кан калбаптыр, ада 20% гана канды калыптыр деди. Дагы жолу айтайын, сурайынчы, жанакыл жерге токтолдук да. Балаңыздардын ошол жерден мушташтан эси болуп, анан кийин аны болсо көтөрүп келип бул жака алып келип балдар койгондугу боюнча сиздер ошол балдардын 12 баланын ичинде сиздин досторунан уктуңуздарбы же кимдер айтып берди ушундай маалыматты? Буну Козбаев Залкар бар. Бул Козбаев Залкар шагымдык балдар менен биргеликте. Афсатаров Адилет да билет бунучу. Булар өз ара айтышкан. Темирбаев Даниэл да билет. Баланын эмне болгонун билип туруп, Козбаев Залкар билги машина издеп атпайбы айылга барыпчы. Себеби баланы акыбалы оор, больница апарайлы десе бир беле болот. Булар ошон үчүн кыскасы иштеген да буларчы түнү менен эле. Ошол эле күнү өз эртеси билгенсизби же? Билгеним жок. Мен баламы келет дедим. Ошондон бери 3 жыл өтүптүр да. 2022, 23, 24, 23, 4 жыл өтүп кетти. Мына 4 жылдын аралыгында билдиңизби же? Буну ого чейин биз ишенбей жүрдүк. Баланы өзү түшүп кеткен билбедик, көрбөдүк, наракта урбатты эле дейт. Акыры баягы кыңырыш 40 жылда билинет да. Анан кийин биз да сураштырдык. Сураштырганыбызда айтылды, Козбаев Залкар бар бунун арасында делди.
ошо балаңызды көтөрүп барган балдардын ичинде Козубаев Залкар бар. Козубаев Залкар азыр каякта? Ал Россияда жүрөт. Аны болсо апасы мен билбеймин, акча табат. Андай мындай деп ошентет. Жол өтпөй атат. 2008 ал 2007 экен. 2007 же 2006 жылкы бала Козубаев Залкар. 1-2 жаш болду. Ооба. Анан ушул жерде окуя болот. Болгондон кийин баягы эртеси саат 8-9-да сиздер сесиз келгенге чейин уже машинаны анандай жерге алып келип туруп токтотуп, мен Ибракимдин достору менде бурун кетип атпай, мен алаксты берип Козубаев Залкар. машина ошондо. Машинаны көрбөдүм, бирок машина мен келсем мына жерде туруптур, жип. Шофер карап атыптыр ояк бияктычы. Анан кийин эле мен мынандай келип карасам, бала мына жерге алчып жаткырып коюптур. Мен кайным түштү. Кайным да айтып атат, бала бирок калтак жеген деп кайным да интервьюну берип жүргөн. Бала токмоктолгон деди. Эми сүйрөп урса сыйрылат да. Сыйрылган жери бар экен аз-маз. Видео материалдар сиздерде барбы? Бар, ошо материалдардагычы. Куда ошо жерде ошо балдар алчыгып, ол мен кайным да каяктан алчыкканын көргөн жок. Себеби аны шофер көрүп атат, баягы Апсатар Адилеттин акасы айтты. Мына экөөбүз канча сурап, канча ушу жерге келдик. Каерде эле дегенде ошол Бу жерде турдуңуз, балаңызды көрүп турдуңуз. Баланы мен ал жакта каерден алчыкканын көрбөдүм. Ал жерге гана жатканын гана көрдүм да. Көбөйүп кетти да бул жерде? Жок, эч ким көбөгөн жок. Мушташка барган балдар, шофер ошо Козубаев Залкардын апасы гана бар. Ал камыш наракта туруп атпайбы? Анан балаңызды сиз ушул жерге өзүңүз алып бардыңызбы? Жок, Козубаев Залкардын апасы мен жардам берейин дебедимби де, ол билет да себеби. Ал кетип атат. Менден мурун шофер менен баланы салып алып кетип атат. Алып кетип калдыбы? Себеби мен элдерди чакыргып, ояк буякты чакыргыча онун акысы жок да алып кеткенге баланычы. Ал сиз кайра кеттиңиз элдерди чакыргайын депби? Жок. Туура кайнымдын машинасы менен аркасынан бардык. Бул сиз больницага. Сиз чөктү. Бул кандай алдынан канча алып кетип калды? Камыштан берки балдар алып чыгып атпайбы? Апсатар Адилеттин акасы келип атат. Ооба. Жок, бул жактан келип. Баягы урганда бала жыгылгандагын майда балдарга көтөртүп мына жол менен алып келгендагын мына камышка барып бекиткен. Буну ким айтып атат? Буну бизден балдар айтып атат. Балдар айтат. Биз мына жерден качканда дейт. Мына таш турат. Таш, суунун нар жагында таш. Суунун нар жагында таш. Биз ошол жерде элек өндө де 7-8 фонарикчен кыйкырып ошол жерде жүрдү деп атат. Ошондо балдар айтып атат. Жүргүлө, мушташайлы. Барайлы дептир бирөөсү. Анан бекиле учукпай коюптур. Ошондо мына жерде баягы антенна деп сүйлөп баягы байыш деген баланы мына жерде кармап атпайбы? Байыш деген баланы. Onu ушул жерде кармап алып, мынадан алып түшүп, мынадан кетип атат олар. Баягы мына жактан чыккан балдар. Ошол кармап атпайбы? О бала айтып атат. Жалаң майда балдар дейт. Колунда таяктары бар дейт. Фонариктери бар дейт. Баягы резинкалары бар экен дейт, колунда дейт. Ушундай даярданып келген балдар экен. А мен балам ана жактан чоң балдар уруп койсо, ошолорду көтөртүп келип, аны камышка бекиткен да. Буну бизге эми ким айтып атат бекитти деп. Ошол балдар айтып атат. Баягы бирөөсү Абдырахманова, ким эле? Ерлан. Ерлан айтып атат. Баягы эмеге айтыптыр? Марсел деген балага. Бүгүн дейт, баягы 17 күнү болуп атат да, 17 күнү, октябрь күнү. Ошол күнү милициялар буларды кармайт экен, келип алып. Түшүнүк кат жазгыла деп. Ибрахим өтүп кеткенден кийин биз алып жай койгондон кийин, жай койгондон. Ошондо айтып атат. Мага дейт, баягы Жумабаев дейт, Ерлан айт дейт, ошо камышка бекитип койгон экен, зорго таптык дептир. Мына балдардын тил каттары бар. Ошону биз органдарга тергөө жазсак, жолотпой атат да, сүйлөтпөй атат, такыр сүйлөтпөй атат. Ошо камыш. Анын жанагы Адилеттин абасы кошо келип атат. Ошол күнү 16 күнү саар жүгүрүп келип, ол айтып атат, ал жерде, ол жерде көрөбүз. Ол айтып атат, нарык мен түштүм эле дейт. Баланы дейт, мына камыштын жанында дөң бар да, ошол жерге алып чыгып коюптур, ошол жерден көрдүм деп атат. Мына ошол 3 бала сүйлөгөн да, ошо камыштан ошол жерге алып келген. Бул ортосу жар, беракта жардам көрөбүз. Мен айттым, ошо жардан ошол сүйлөп бардыңарбы десем, ошол жерде жатты деп атат. Ол эме Адилеттин абасы айтып атат. Ошол жерде жатты дейт. А берки Марселге айтып атат, беркиси. Камышка бекитип койдук деп, камыштан зорго таптык. Баягы камышты баланы жаткызыптыр дагы,
Üstün жаап камыш менен. Баягы кызыл жемпир бар эле да. Ошо жемпирден көрүп калыштыр. Аны ошол жерден таптыр. Булар ошол маалда бул келелек да, биздикилер келелек. Ана баягы шопурду жата калып мына жерде жүргөндө бар тосуп келишет экен. Ошо шопур айтып, ошо камышта дейт, көтөрө албай атышыптыр дейт. Эми камышка көрүнөт да. Баягы эме айтып атат. Ошо берак алып келип койгон экен. Ошол жерден көтөрүп алып мындай чыгышып, булар келгичек. Ана бадам турат го беракта, ой. Ошол жерге машина келет. Анадан келет машина. Ошол жерден жүктөп алып кетип, бул жете албай калып атпайбы? Ошондон Саханын апасы болгон, жанагы эме болгон, абасы. Как раз баягы мушта булардын немелери. Ана мен үкам болгон. Үкамам келди да көрдү. Кандай олар айтып атат, ошол жерге алып чыгып койгон экен дейт. Булар келгичек ошол жерге алып чыгып коюштур да. Ана жерге. Ооба. Ошол иш. Бул эми биз ошо жарга барган себеби, камышына барган себеби. Себеби балдардын тил каттары бар. Бизге жазып берген, айтып атат. Классташ балдар, мына жерде мушташтык элек деп ушул жакты көрсөтүштү. Ошол жакты карайлычы деди. Ояктан эмнеге калат дедим. Эмнеге калат ал жакта силер келип эмнеге калат десем, баягы ошентсем эле Абсатар Адилеттин акасы баягы дагы айттым эле. Козбаев Залкардын үйүнө барыңчы деди. Мен ал жака балам ошол жолдон кайтарып атат да. Жатып калган окшойт. Деп ошонсо мен курган жаным аяка кетип калыптмын, балам ошол жакта окшойт деп. Көрсө булар мага көрсөтпөй, баланы алып чыгыш үчүн ушу план кылган экен да буларчы. Мени алаксытып беришип. Анан биз аркасынан келип атпайлыбы булардынчы. Кайнимди чакырдым. Кайнимдин. Сиз алаксытты. Алаксытты. Ата биринчи келгенде сиз анан көргөнсүз, мен булар алып чыгып койгондон кийин анан кайным болуп көрүп атабыз. Ошо пастан алып чыкканын көрүп. Эгерде мени алаксытпай, туура аркасынан келгенде, мен баланы каерде жатканын мен көрмөкмүн да. Азыр каерде жатканын кийин көрдүңүздөрбү? Кийин балан неменин ошол Абсатар Адилеттин акасы айтты, камыштын жанындагы бир мындай дөңсө Аны көргөндө көрөйлү, а? Жок, ошо бул анеде көрөйлү. Мына жерде баягы Адилет деген бала, анау көк жапалак арчаны көрсөтүп атат. Ошол жерге жаттык биз деп атат. Ошол жерде жаттык дейт. Сен каерде жаттың, мен балам каерде жатты десең, мен наракта жаттым, бул жерде жатты дейт. Жалган көрсөтмөбү? Жалган көрсөтмөнү берип атат да. Ошо эмелерин тарткан ошол жерде. Ошол тарткандан кийин бала эми деги баланын эмен Адилеттин абасы айтат, анан мына камыш мындай уч-бурчук болуп жаткан жерде ачык жетип атат го. Ошол жерде жатканын көрдүм деп атат. Ал жактан түшүптүр ол. Ошол жерде жатыптыр дейт. Балдар алып чыгып коюптур деп атат. Сиздин балаңыз Ибрахимди кайсы жерге жаткырып? Ошондо ана камышка бекиткен экен да. Кайсы камыш экен, ошо камыштын ичине бекиткен. Топ камыштар турат го. Топ камышына жатып турган топ камышпы? Ошол жерде болот экен. Ол убакта мындай көп эле да. Келип ошого бекитишкен. Ошондо мен айтып атам. Мен балам үчөө. Сиздерге кандай көрсөтмөлөр бу жерден жардан учуп кеткен деп атат. Тергөө бул жакта вообще жок. Только антеннанын жаны. Анан кийин балам мына жерден качат экен. Эмелерин көрсөтүп атат да. Түшүп кеткен деп койгон. Анан мына жерде Адилет жатыптыр деп ошону көрсөтүп атат. Жанакы күбө катар көрүп туруп. Абсатар Адилет ошону көрсөтүп. Өзү эле тоголонуп кеткен. Абсатар Адилетти ана жерге жаткырып койгон. Ол Абсатар жатат анал, жашыл, арча баштан. Менин баламы мындайракка жаткыртышкан. Тергөөдө вообще менин баламдын кийими жөнүндө бир дагы болгон жок. Себеби менин балам больницага барганда кийимин врачтар алган экен. Ошону Козбаевдин Залкардын апасынын колунда экен. Анан кийин мен буну эмне кылайын деп калдым. Майли үйүңө коюп коер, мен ошол жерден алып алам дегенде, анын колунан милициялар алган экен. Ошондо патинкеси, носкиси, ички кийими, носкиси, баш кийими, кызыл жемпири, спортивный, футболкасы кызыл, ошолор жок, ушул күнгө чейин. Ошону дагы биз кана менин балам кийими десе, энеси билбеген мен биленби дейт. Неме Мырзалиев деген Алмаз ошол убакта тергөөнүн немеси экен да, башчысы экен. Уруп алгандан кийин булар коркуп, эмне кылыштарын билбей, баланын уже көзү да бияка неме болуп кетет экен да, мындай башка удар жегенде көз да жабыркайт экен. Шишип кетет. Будан коркушуп, булар эмне кылыштарын билбей, кыскасы 2 айыл больницага барсак, ит болобуз эми бар жокко неме болуп онон көрөк. Булар кыскасы пландаштыргандагы ошол 2 айылдын балдары эле койгон өздөрү. Ошо Козбаев Залкар бар.
чоң балдардын ичинде. Ошол эле өз майда балдарга алып келдиртип койдурткан ошол жерге. Ооба. Билип, козбайт залкар билип туруп анан кийин ошо достору келип атпайбы? Учуп кеткен дегенди ким айтып атат? Балдар айтып атабы же тергөө айтып атабы? Балдарды дагы айттыртып койгон. Билбейбиз. Үйрөтүп койгон. Түшүп кеткенин билесиңерби десек, жок дейт. Билбейбиз дейт. Тергөөлөр качып кетип атып түшүп кеткен дейт. Анан кийин бир баланы фонарикти көзүнө жандырып туруп түшүрүп берген деп айтат. Ошондой коюп атат. Ошол Абсатаров Адилетти кууган ал балачы. Анын кууганы менин балама коюп койгондо бала аякта эле калып атпайбы? Ушул жерде мен сөздү бүтүрөдө. Сиздерге эми саурдуулук тилеймин. Мына биздин президентибиз урматтуу Садыр Нуркожоевич мына тергөө системасы барго, андан тышкары дагы независимый дагы бир тергөө системасын түзүп атат да. Президенттин көзөмөлдөө астындагы. Кудай буйрса, мына быйылкы жылы түзүлүп бүтсө, кийинки жылы алар мындай толук кандуу ишке киришет деп атат да. Быйыл эле түзүлүп атат, по-моему. Быйыл эле түзүлөт, кийинки жылы аларга кандайдыр бир имараттар курулуп, ушул жерде иштеше турган жайлар курулат, ушундай белгиленет экен да. Мен ойлоймун, буну президентибиз эмне үчүн түзүп атат? Мына сиздерге окшогон адамдар адилеттүүлүккө жетпегендигинин кесепетинен ошол кошумча тергөөлөр соттун чечимдерине карабастан дагы жаңы жагдай боюнча ишти карап туруп, анан кийин иштин чоо жайы самом деле эмне болгондугун аныкташ үчүн экинчи тергөө системасын түзүп атат да. Кудай буйрса, сиздер ошол адилеттүүлүккө жетесиздер деп ойлоп атам. Анан баякы сиздердин негизги баякы эне катары сиздин жүрөгүңүз оорутат, ата катары сиздин жүрөгүңүз оорутат. Балаңыздардын жөндөн жөн эле каза таап, анан кийин аны өлтүргөн адамдардын эркиндикте басып жүргөнүнө ичиңизде ачышып атат. Аны бөркүмдөй сезип турам да. Кудай буйрса баардыгы жакшы болот. Саурдуулук тилейм сиздерге. Орозонун улуу күндө отурабыз. Урматтуу мекендештер, анда эмесе биз мындай адилеттүүлүктү издөөнү, адилеттүүлүккө жетүүнү эч качан токтотпойбуз. Кудай буйрса уланта беребиз. Сак саламат болуңуздар.